врач, невролог, реабилитолог деген ким? Мол позицияда иштей берип, ушул бойдон катып калат, тырышып калат. Интернеттен баардыгын окуп алып, даярданып алып келишет. Ооба. Мындайча айтканда, денесине бүт сөөктөр сынып калган да. Салам достор, биздин YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Медицинаны, терминдерин, оор сөздөрдүн баардыгын тең жеңил жалпак тил менен Космос Беков Live подкастында айтып беребиз. Бүгүнкү биздин биринчи коногубуз врач, невролог, реабилитолог Усенбаев Нуртилек Усенбаевич. Саламатсызбы, Нуртилек мырза, кош келипсиз биздин каналыбызга. Ассаламу алейкум, Санжар мырза, кош келдик, рахмат, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Сиз менен ошо жүз көрүшүп отурганыма абдан кубанычтамын. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Эң алгачкы баштапкы суроом, негизи эле врач, невролог, реабилитолог деген ким? Анан кандай жумушту аткарат? Врач, невролог, реабилитолог бул негизи эки башка дарыгер. Невролог деген бул баягындай нерв ооруларын дарылай турган дарыгер. Реабилитолог болсо, ал кандайдыр бир оорудан кийин кайра калыбына келтирүү боюнча жардам берген дарыгер да. Анан врач-невролог да баягы өзүңүздөр көп уксаңыздар керек, баягындай врач-невролог, анан кайра невропатолог деп да айтып калышат да. Ооба. Анан ошо мага келген пациенттер да көп сурашат, ошол сиз деген врач-неврологсузбу же реабилитолог, неврологсузбу же невропатологсузбу депчи. Мен айтам, экөө тең депчи. Экөө тең деп. Негизи бул врач-невролог менен невропатолог экөө бир эле врач, айырмасы жок. Просто баягы СССР убагында ушу көбүнчө ушу врач-невропатолог деп айтылчу да. Баягындай поликлиникага барып калсаңыздар, мурда байкасаңыз керек, баягы 2000 жылдары ошонун врач-невропатолог деп эшигине жазылып турчу да. Туура. Анан азыр болсо ошо 2000 жылдардан баштап, по-моему, адашпасам, врач-невролог деп терминди алмаштырышкан. Вот. Ошто айырмасы жок болгондо, ушу невропатологдон бул эски термин боюнча, невролог бул жаңы термин, современный. Ошондо азыркы учурда невропатолог жок болуп, невролог болуп атат. Азыр невролог элебиз да. Негизи официальный статус ошондой болгон. Ооба. Невролог деле кайрылыш керек. Ооба. Анан врач-невролог эми кандай оорулар менен кайрылса болот? Бул деген биринчи орунда көбүнчө баш оору менен кайрылышат. Баш айлануу, болбосо бел оору, бел булчуңдары оору, грыжа дегендерди уксаңыздар керек. Баягындай инсульттан кийин, же болбосо баш мээнин же жүлүндүн жабыркашы, же болбосо баягындай периферический неврит, невропатия деген оорулар бар. Ошондой оорулар менен кайрылышат неврологко. Реабилитолог болсо, кандай бир оорудан кийин толук ошол организмди кайра калыбына келтиргени жардам берет. Ал деген баягындай атайын реабилитологдон көбүнчө баягындай кол менен иштешет. Же болбосо баягындай физиоаппаратураларды колдонушат. Ошондой методикалар менен лечение кылышат. Анан өзүңүздөр билгендей, биздин Кыргызстанда реабилитация деген аябай мындай көп жакшы өнүккөн эмес да. Жакшы өнүккөн эмес. Ооба. Анан реабилитолог деп, мен врач-реабилитологмун десең, биздин Кыргызстанда кыргыз эли анча көп түшүнө бербейт экен да. Реабилитолог десем, реаниматолог деп түшүнүп алышат, же болбосо ошону башкача. Анткени бул биздин Кыргызстанда бул специалист жок болгон үчүн билишпейт экен да. Анан мен өзүм ошо убагында баягындай врач-реабилитологду бар экенин билчүмүн, ошонун специалисти бар экенин билчүмүн, бирок бизде жок экенин да билип, ошол убагында мен анген ошо неметкем да, ошо окуп келишим керек экен депчи. Керектүү кыргыз элине керектүү дарыгер неме кесип экен депчи. Анан мен өзүм ошол немеге Россияга барып, Санкт-Петербургдан, Москвадан, Казакстандан, ушу чет өлкөлөрдөн
баягында билим алып окуп келгем да. Вот. Анан Россияда башка өлкөлөрдө баягындай бул врач реабилитологдон дагы эскирип, уже дагы жаңы термин пайда болгон ал жактачы. Врач ФРМ деп коет. То есть ФРМден врач физической и реабилитационной медицины деп расшифровывать этилет да. Анан врач ФРМ деген бул деген сиздер баягы бизде Кыргызстанда көп эле угуп жүрөсүздөр, жана физиотерапевт деген врачтар бар, массажисттер бар, иглотерапевттер бар, мануальный терапевттер бар. А врач ФРМ деген ошолордун баардыгын үстүнөн карап контролдоп турган врач болот. Ошонун үстүнөн иштейт. Врач реабилитолог бул баягындай баягы инсульттан кийин, жүлүн жабыркагандан кийин, баш мээден травма алгандан кийин же болбосо кол буту сынгандан кийин баягы кайрылышат да, кайра калыбына келтириш үчүнчү. Бизде вот Кыргызстанда, например, кандай десем, ол бир оорудан кийин инсульт алып калабы же буту сынып калабы, врач-невролог өзүнүн жумушун кылат, дарылайт, дары-дармектер менен, укол капельницалар менен, анан кийин үйгө чыгарып беришет. Поликлиника барда ишет да. Ошондой эле травматологдор деле буту сынгандан кийин операция кылат, гипстейт, 1-2 ай жатат. Бу дальше уже кол буту катып калат да. Ошондон кийин үйүндө ал бейтаптар жата беришет. Катып калгандан кийин. Ошону эмне кылыш керек? Ошону бизде вот кыргыз эли Кыргызстанда билбейт экен да. Аны билбеген себеби эми ал эч элде күнөө жок. Просто бизде ошол кесип жок болгондуктан ошондой болуп атат да. Ошону көйгөй жаралып атат да. Эми ошол основной немеси, ошол айырмасы, невролог менен реабилитологдун айырмасы ошол да. Невролог болсо диагноз коюп туруп, дарылап, дары-дармектер менен диагноз коюп, изилдеп, анан кийин дальше уже немеге жиберет, реабилитологко. Реабилит болсо толук ошол адамды көрүп, тесттерден өткөзүп, атайын тесттер бар, шкалалар бар, ошолорду колдонуп, ошолордун жардамы менен булчуңдарды баягындай мышечный тест деп коет, терең изилдеп, реабилитологдо өзүнчө реабилитационный план түзүп, индивидуальный, ошол пациентке гана. Анан кийин баягындай специалисттерге жумуштарын бөлүштүрүп берет да. Как иглотерапевт, массажист, мануальный терапевт, эрготерапевт деген специалисттер бар. Ошолорго бөлүп, анан ошолордун үстүнөн ошол оорунун акыбалын карап, контролдоп турган врач болот, реабилитолог. Жакшы экен, бул эки кесип, эки багыттагы кесип бири-бири менен тыгыз байланышта экен. Тыгыз байланышта. Бирин-бирин менин оюмча негизи толуктап турат экен да. Негизи мен дагы өзүм башым дагы ооруп калат, андан тышкары дал дагы уюп, моюндар дагы ооруйт да. Анан бул оорулар боюнча кандай алдын алыш керек, же баш ооруп атканда, же дал ооруп атканда эмне кылыш керек? Анткени менин оюмча көп адамдар ушул оору менен жашообузда көп жолуктурабыз. Анан дайыма эле кечке дары ичип жүрө бергенде эле негизи туура эмес деген мен ойдомун да. Анан ошол боюнча кичине бир элдерге бир багыт берип, эмне кылса болот, кандай кылса болот деп айтып кетсеңиз. Бул көйгөй, бул оору, бул негизи азыркы биздин жашоодо көп кездешет да. Моюн ооруп, бел ооруп келген мага бейтаптар көп. Көбүнчө бунда өзүнчө бир термин бар, медицинский. Бул ошо синдром экранной шеи же болбосо синдром компьютерной шеи деп коет да. Бул деген эмне? Бул деген баягы ошо моюндун чувство напряжения деп коет, ощущение. Моюнда как будто бир нерсе оор нерсе тургансып, же булчуңдар тырышып аткан сыяктуу. Же болбосо деме моюнуңа тиги 50 килограмм тиги унду же сахарды жүктөп коюп барып үстүнө ыйнагандай бир эме болот. Ошондой ощущение, сезимдер болот да. Буну ушул ооруну ошо синдром экранной шеи деп коет. Бул деген азыркы өзүңүздөр билгендей эле ушу биздин жашоодо азыр вот
телефон деген бале пайда болду. Ооба. Каяка барбасак дагы компьютер. Бул негизи жакшы нерсе. Өзүнүн немеси жакшы жагы дагы бар, бирок ошо ден соолукка зыян жагы да бар экен да бунчу. Азыр бул оор менен бизге ошо көбүнчө баягындай офисный работниктер, офисте иштегендер, банкта иштегендер, баягындай швейде иштегендер, жана бир калыпта эле отуруп алып бир 12 саат тигишет. Стоматологдор, водительдер, жанагындай неме айдаган трак, жана дальнобойщиктер. Вот алар деген сутка бою дальнобойщиктер, например, машина отуруп айдап кете беришет да. Бир калыпта статистический. Мен бул оору бул синдром боюнча мен негизи түшүндүгүмдө азыр сиз айтып атканды угуп аткандачы бир калыпта кыймылдабай эле тура бергенде ошол дал тараптар уюп калганын себебинен боло турган оор экен э? Ооба, бул негизи мындай экен да, например, адам деген бир күндө 500 жолу алдыга эңкейет экен да. Антипчи 500 жолу. Бияк тарапка. Ооба, алдыга мындайынан. Артка болсо бир эле жолу неметет экен, кыймыл болот экен. Разгибание деп жатып атканда. Ооба. Бир эле жол болсо болот, болбосо жок да. Ошон үчүн биз отурган кезде эле мынтип эңкейип отурат экенбиз. Мынтип эңкейип басып аткан кезде деле алдыга кичине эңкейип алып басабыз. Ошол себептен бизден көбүнчө, например, жерге бир нерсе түшүп калса, же тамак ичкенде сөзсүз түрдө эңкейип алып, мынтип алдыга эңкейип алып тамак жейбиз да. Ошол нерселер дагы бул баягы адамдын денесиндеги булчуңдар, алдыңкы тарапта булчуңдар мындай превалировать этип, көбүрөөк иштеп, бул жактагы мышцалар тырышып, көбүрөөк тартып кетет экен да. Ошон үчүн баягындай сутулая поза деп коет го адамдар. Сен осанкаң туура эмес экен деп айтып калышат. Ошол нерсе пайда болот да. Анан баягы көп отурган адамдар немеде баягы эңкейип берип кечке алдыңкы вот моюндун булчуң эттери алдыңкы мол позицияда иштей берип, ушул бойдон катып калат, тырышып калат. Ооба. Анан моюндун арткы булчуңдары болсо, алар деген кандай десем, иштебей бир калыпта тура берип, алар алсырап калат да. Алсырап калат. Анан кийин моюн омурткаларга күч келе баштайт. Омуртканын суставтары бар, фасеточный суставы деп коет. Ошондо булчуң баягы кыймылдабай активдүү болбогон, алсырап калган себебинен бүт күч нагрузканын бардыгы тең омурткаларга туура келип калат. Эгерде ошо булчуңдар иштебей калса, уже алсырапчы, ал уже иштеп чарчап калды, анан кийин болду мен кеттим деп иштебей коет да. Булчуңдар. Эмне болсоң ошол деп. 8-де 6-да жумуш бүттү кеттим дегендейби? Ооба. Ошондой да. Анан кийин ошол убакта анан кийин омурткалары күч келе баштайт. Омурткалары күч келе баштаса, значит, жанакы межпозвоночный диск деп коет. Ар бир омуртканын ортосунда мындай диск болот, межпозвоночный диск деп коет. Ал деген амортизационный функцияны аткарат да. Анан ошол межпозвоночный дисктери күч келе баштайт. Анан кийин баягы грыжа каяктан чыкты, протрузия бар экен, менде грыжа бар экен, колум ооруп атат деген нерселердин бардыгы ушундай сидячий работадан немеден алып келет да, ушул ооруга. Анан негизи бир түшүндүрмө, мына бир анатомияга кайрылып кетсек, негизи вот моюн менен белди булчуңдан башка эч нерсе кармабайт да. Айланасында только булчуңдар эле бар, болду. Могу грудной отдел деп коет. Бул жак төш жакта, төш омурткалар жагында. Бул жакта болсо биздин кабыргалар кармап турат. Стабильный статикадачы. Ошон үчүн бул биздин төш омурткаларга көп күч келе бербейт да. Баягы биздин моюн омурткаларга анан кийин грыжа, өзүңүз угуп калсаңыз керек, грыжа деген көбүнчө моюнда анан кийин белде болот да. Ооба. Моюн менен белде болот. Төш омуртка жакта көп деле болбойт. Сейрек аз кездешет. Анан бизде денебизде булчуңдар бөлүнөт, баягындай глубокие мышцы и поверхностные мышцы деп коет да.
глубокие мышцы, баягы терең жайгашкан булчуңдар, алар деген баягы анын функциясы, основной функциясы бул деген мындай суставтарды, омурткаларды статикада бир калыпта кармап туруу основной функциясы. Поверхностный мышцалар болсо, бул кичине биздин кожага жакыныраак жайгашкан, алар болсо кыймылдатуу функциясы да, кыймыл кылуу денедеги. Анан кийин баягы биз кечке отуруп берип бир калыпта 12 саат, 8 саат, 6 саат отуруп иштешет да. Ошол убакта жанагы глубокий мышцаларга, терең жайгашкан булчуңдарга күч келип, алар уже иштебей калат да. Алсырап калат, мындайча айткандачы. Алардын алсырап калып өзүнүн жумушун аткарбай калышат. Анан кийин баягы күчтүн бардыгы уже поверхностный мышцаларга, кыймылдаткан булчуңдарга күч келе баштайт. Алар эки жумушту аткарып баштайт. Терең жайгашкан булчуңдар менен өзүнүн жумуштун эки жумушту аткарып баштайт да, мындайча айткандачы. Анан кийин баягындай моюн ооруу, бел ооруу деген нерселердин бардыгы ошондон келип чыгып атат да. Андагы көп кездешкен нерсе бул грыжа, Грыжа деген бул ошол баягы эки омуртканын ортосундагы межпозвоночный диск болот деп атпайлыкпы. Ошонун мындайча айтканда чыгып калышы грыжа деп коет да. Бул грыжа деген баягы азыр бизде бейтаптар мага көп келишет. Кичине бели ооруса эле же мойну ооруса эле мен грыжам бар депчи. Уже диагноз коюп келишет да. Интернеттен баардыгын окуп алып, даярданып алып келишет. Бирок грыжа деген нерсе бул бир 90% өзүн эметпейт, симптомдорун бербейт. Бербейт да. Андай грыжа чыкса эле сөзсүз түрдө жөн эле бел ооруп, мойун оорубайт. Грыжа чыккан кезде, когда уже жүлүндөн нервтер чыгат эки жаккачы, ал нервтер колго жана бутка кетет да. Ошол нервтерди нервный корешки деп коебуз. Ошону кысып калган кезде колго бутка бере баштайт. Иррадиация деп коет да. Ошол берген кезде биз ошонун грыжанын симптомдору деп коебуз. Вот. Эгерде жөн эле белиңиз ооруп же мойнуңуз ооруп атса, анда бул сөзсүз түрдө грыжа болушу мүмкүн эмес. Андан башка көп оорулар бар да. Көп оорулар бар. Анын үчүн точно такташ үчүн ошо врачка кайрылып, баягындай обследованиялар бар. МРТ дегенчи, компьютерный томография, магнитно-резонансный томография дегендер бар. Ошолордун өтүш керек. Өтүп туруп, анан ошол жактан так даана билинет. Анан кийин бизде ошо көйгөйлүү нерсе баягы кичине бел ооруса эле же мойун ооруса эле биздин кыргыздар мындай немеге врачка кайрылышпай, мындай кастоправтарга көп барышат. Кастоправтарга барып, же массажисттерге барып, жана же медицинский билими жок адамдарга барып, наоборот күчөтүп келишет да. Оорусунчу. Ошол нерсе баягындай биздин жумушту дагы кичине татаалдатып коет да. Татаалдатып коет. Анан ошо мен айтчу нерсе, ошо эгер белиңиз ооруса, же мойнуңуз ооруса, биринчи немеге врачка кайрылганыңыздар туура болот да. Тиги жанагы башында баш ооруу, дал оорулар боюнча биринчи сиз диагноздор тууралуу айтып келбедиңиз, эмне себептерден, кандай себептери эмне болот экен депчи. Анан ал ооруу азыркы ошол синдром экранной шеи же болбосо компьютерный синдром деп айтып атпайбызбы? Мунун алдын алуу жолдору же болбосо эгер ошентип баш ооруп аткан болгондо адам негизи өзүбүз кандай кылышыбыз керек, же сиз айтып аткандай эле биз алдыга көбүрөөк ийилип турат экенбиз, мүмкүн артка ийилишибиз керекпи тескерисинчечи? Же болбосо кандай эмне кылышыбыз керек негизи элдер? Менин оюмча элдерге аябай кызык болуш керек да. Анткени кээ бирөөлөр мисалы башым ооруп деп коюп эле дары ичип коюп жүрө беришет, андай баштын оорусун баса турганчы. Же болбосо башым ооруду деп эле неврологко барышыбыз керекпи түзмө түз? Бун эми баягындай алдын алуу үчүн мында бир определенный правилалар бар. Например, ошол баягындай офисный работниктер үчүн бул деген баягы эгерде компьютерде иштесеңиздер,
же ноутбук, баягы компьютер айырмасы жок. Ошол компьютерди же ноутбукту на уровне глаз, көздүн немесине маңдайына алып келип, астына азыр баягы подставкалар чыгып калышпадыбы? Ооба. Вот ноутбуктун астына коюп отурганчы. Жылдый карабай мындай өзүңүн көзүңүн деңгээлине туура келгендей кылышыбыз керек экен. Көздүн деңгээлине чейин көтөрүш керек да. Чтобы баш эңкейип калбаш үчүн. Андан кийин экинчиси бул деген ошо стульчик отурган кезде бизде ушу көбүнчөсү стульчикти алыс коюп туруп, анан жан башындай кылып алдыга жылдырып туруп, аминтип эңкей олмунтип отурушат да. Вот. Көбүнчө ошентип отурабыз. Бул көбүнчө ошондо отурат да. Анткени удобный поза да. Ошо денеге жаккан поза. Ооба, денеге жаккан поза да. Бирок бул деген биздин омурткаларга жакпайт да. Омурткаларга, биздин булчуңдарга жакпайт. Бунун ушу туура отуруш үчүн бул деген ушу жан башты, белди, спинка стульчика деп коет го. Ошого жабыштырып до конца, жабыштырып, андан кийин ошо денеңизди могул столго жакыныраак отуруш керек. Жакыныраак. Андан кийин желательно ошо белдин аркасына валиктер болот. Баягындай стульчика кийгизип коет азыр. Ошондой же болбосо обычный эле полотенце же жука жаздык ошо белдин аркасына коюп туруп, бүктөп туруп, ошентип туруп коюп туруп отуруш керек да. Ошондо деген могу биздин ошо омурткабызда жана физиологический изгиб деп коет, лордоз, кифоз деген изгиптер бар. Ошолорду кайталайт да. Эгер жан подушкага койсокчу. Ошолдой позада отурган кезибизде ошо биздин омурткаларга көп күч келе бербейт. Вот. Андан кийин бул ар бир 45 мүнөт же болбосо 45 мүнөт болбосо да жок дегенде 1 саат сайын как будильникти коюп алып туруп коюп коюш керек. Мындай самомассажды моюнга массаж кылып, өзүңүздү өзүңүз самомассаж кармалап, кичине моюнду кыймылдатып и артка кичине ийилиш керек. Кичине көнүгүүлөр бар, оп-оңой көнүгүүлөр бар. Ошол көнүгүүлөрдү мындайча айтканда бир жаттап алып, үйрөнүп алып, ошолорду колдонуш керек. Бул деген ошол сиздин баягы жанагы синдромго, экранный шея дегенге нерсеге алып келбейт да. Жакшы экен. Аны негизи көбүс иштеп отурган кезде 1 саат сайын деп сиз ошол будильник коюп кой деген негизи туура экен да, көбүс да байкай калабыз. Анан кечинде эле үйгө барганда эле аябай бир күн кечке катуу иштегендей болуп эле чарчап калат эмеспизби? Андан кийинки тиги сиз жана башында айтып өткөндөй Кыргызстанда инсульт алган адамдар инсульт алгандан кийин эмне кылышты билбей калат да, мисалы реабилитация үчүнчү. Реабилитация дагы бирден бир Кыргызстанда өнүкпөгөн себептенчи. Анан инсульт алган адамдын жакындары инсульт алгандан кийин кандай кыймыл аракеттерди кылыш керек, кайсыл жакка кайрылыш керек, эмне кылыш керек болот? Негизи инсульт деген бул деген ошол баш мээнин кан айлануусунун бузулушу да. Инсульт деген ошо ичинен да экиге бөлүнөт. Бул деген ишемический инсульт, андан кийин геморрагический инсульт деп коет да. Ишемический инсульт деген бул деген баягындай кан тамырга майда тромбдор туруп калат дагы. Андан кийин ошо баш мээнин определенный бир участогуна кан келбей, баш мээ баягындай гипоксия, кислородное голодание болуп, кан жетишпей. Ошол себептен баш мээнин нервный клеткалары өлүп калат да. И баш мээ деген бул деген биздин как генерал да, биздин бүт денебизди управлять этип турган, башкарып турган. Жүрөктү соктуруп турган, биздин колубузду кыймылдатып турган, көз көрүүгө, кулак угууга, биздин мимикабызга, сүйлөө речине жооп берген. Ошол баш мээде баардык ошо центрлардын баардыгы ошо баш мээде жайгашкан да. Анан ошол эгерде баш мээде определенный бир участок баягындай кан келбей калып жабыркап калса, нервный клеткалар, ошол функциясы иштебей калат денеде. Вот. Ошондо ишемический инсульт деген бул деген
кан тамырга тромб туруп калып, ошол кесепетинен баш мээне кан айлануусу бузулушу. Вот. А геморрагический инсульт деген бул деген ошо кан тамырдын кандайдыр бир себеби менен, көбүнчө бул деген баягы давление деп коет, артериальный давление көтөрүлүп кетип, кандын басымдуулугу көтөрүлүп кетип, ошол себептен кан тамырдын стенкалары чыдабай жарылып кетет да. Жарылып кеткенден кийин ошо кровоизлияние деп коет, то есть кан уюп, кан баш мээге уюп куюлуп калат. Ошо буну болсо геморрагический инсульт деп коет. Анан негизи эң көп кездешкени бул деген ошол ишемический инсульт. То есть, например, 3% ишемический инсульт менен келсе приемный отделенияга, геморрагический инсульт менен бирөө келет да. 3/1 да. 3/1. Вот. Бирок ошо эң көйгөйлүү бул деген бизде ошо Кыргызстанда жанакындай ошо инсульттун кесепетинен каза болгондор, ошо инсульттун оорусу менен каза болгон адамдар, инсульттун ошол кесепетинен, ошол оорунун кесепетинен каза болгон боюнча биздин Кыргызстанда ошол оорудан биринчи орунда турат экен да. Инсульт алып каза болгон адамдар биринчи орунда турат. Вот. Анан мен өзүм да ошол 2017 жылдан баштап 2019 жылга чейин ошо инсультный отделение иштегем. Ошол жакта иштеп жүргөн кезде инсультный отделенияда баягындай бир күндө эле бир 10дон ашык адам түшөт да. Бейтаптар түшөт да. Инсульт алыпчы. Анан ошонун ичинен баягы 5-өсү, 3-өсү ишемический инсульт менен келсе, андан кийин бирөөсү геморрагический инсульт менен келет. Ишемический инсульт менен баягы көбүнчө негизи айырмасы жок. Улгайган жаштар ооруйбу, улгайган адамдар ооруйбу же жаштар ооруйбу деп көп суроо беришет. Негизи айырмасы жок. Азыр болсо баягы инсультта жашарды да. Туура. Инсульт жашарды. Бул оору менен баягы ата-апалар эле эмес, и даже жаңы төрөлгөн нерселер да инсульт болуп калып атышат да. Биздин реабилитационный центрге ошо даже вот 1 жашка чыга элек дагы ошо бейтаптарыбыз бар. Жаш балдар. Андан кийин 20 жаштагы балдарыбыз дагы бар, жаш балдарыбыз да бар. И ошон бирок андан кийин ошо баягы улгайган адамдар дагы көп. Мисалы, инсульт алгандан кийин баягы негизи бейтаптын жартылай денеси иштебей калышы мүмкүн, кол кыймылдары, мындай колун ачып жумгандардан да маселелер чыгат эмеспи? Ошолорду негизи жалпысынан кандай ыкмалар менен айыктыруу болот? Андан тышкары инсульт алган адамдар кийинки жашоосу калыбына келүүсү негизи калыбына келип кетсе болобу же ошол тиги бир жак тарабы иштебей калган боюнча калып калабы? Баягы мен айтып кеткендей эле ошол эгерде баш мээ жабыркаса, ошол бейтап деген баягындай кыймыл аракети чектелип калат. Дененин бир тарабы, колу буту иштебей калат. Андан сырткары еще баягындай сүйлөө, речине, баягындай өзүнүн оюн айта албай, же сүйлөй албай, жанагындай подбор слов деп коет. Ошо сөздү тандап айта албай калат да. Буну биз моторная афазия деп коебуз. Баягындай андан кийинки симптом бул деген ошо адам деген түшүнбөй калат башка адамдычы, эмнедир сүйлөп атканын билбей калат экен, түшүнбөй калат да. Например, көзүң жум десең, колуңду көтөр десең түшүнбөйт эмне деп атканын. Чувствительность, сезим функциясы дагы бузулушу мүмкүн. Баягындай немеге алып келиши мүмкүн, баягындай нарушение функции органов малого таза деп коет. То есть зара кыла албай калышы мүмкүн. Вот. Ушундай симптомдор бар. Анан бунун негизи бунун лечениясы
лечениясы бар. Эгерде азыр бизде дүйнөлүк баягы неме боюнча стандартный бир тест бар. Бул деген BFAST тест деп коет. Бул англис тилинен. Анан кийин кыргызчасы сокку да. Сокку деп коет. Тест деп айтылат. Сокку тест деп айтылат да. Кыргызчасын айтып кетсем, бул сокку деген, бул С тамгасы бул баягы сүйлөө деп коет. Адамга бир сүйлөй албай калат да. Эгерде биз кайрылсак, бенесе деп сүйлөй албай калышы мүмкүн, так сүйлөй албай калат. Бул биринчи симптом. Андан кийинки О тамгасы бол деген ооз деп которулат. Бул ооз деген, то есть эгерде биз ошол бейтапты айтсак, гүлүңүз деп сурансак, оозунун бир бурчу түшүп калат да, буякачы, кыйшыйып калат беттин. К андан кийин көрүү, көз көрүүсү. Адамдын көз көрүүсү начарлап калышы мүмкүн. Андан кийинки да бир К, бул тамга болсо, бул кыймыл. Эгерде биз бейтапты колун көтөр дейбиз, ошол убакта 5 секундтун ичинде бир тарабы экинчи колунан караганда эртерээк түшө баштаса, анда бул тоже инсульттун признактары, симптому. Анан У деген бул убакыт. То есть баягы эгерде ушул симптомдордун хоть бир экөө үчөөсү бар болсо, анда бул инсульт деп диагноз кое берсеңиздер болот да, сразу эле. Анан убакытты кетирбей, болушунча эртерээк скорыйга чалып, врач чакырып, бейтапты больницага алып барыш керек. Инсультное отделение. Вот. Анан бунун лечениясы баяндай 3 саат менен 6 сааттын ортосунда алып барыш керек. 3 саат 6 сааттын ичинде. Ошол убакта операция алып жетишип калыш керек экен. Жок, бул жерде эки түрү бар да. Баянда тромболитическая терапия деп коет, анан тромбоэкстракция деп коет да. Эгерде бейтапты больницага 3 сааттын ичинде алып барып калса, жетишип калса, анда атайын дары бар, альтоплаза деген. Ошол дарыны куят капельница түрүндө. Куяндан кийин баягы баш мээдеги тромб мындай эрип жок болот да. Эрип жок болуп кетет. Анан кийин баягы тромбоэкстракция деп айттым. Бул тромбоэкстракция деген бул как мындай айтканда операция, малоинвазивный операция. Бул деген ошо баягы ангиография деген заманбап аппараттар бар, рентген аппарат. Ошонун жардамы менен ошол буттагы бедренная артерия деген бар. Ошол кан тамыры аркылуу кирип барып, катетер менен баш мээкчин жетип, ошол баягы тромбту деген мындай айтканда сордуруп алат да. Сордуруп алат. Вот. Буну тромбоэкстракция деп коет. Тромбоэкстракцияны 6 сааттын ичинде жасаса болот. Эмне үчүн дегенде баягы эмне үчүн больницага болушунча эрте алып барыш керек деген себеби бул деген анткени ар бир секунд сайын бир 300 миңдей нервдин клеткалары өлө берет экен да. Ошон үчүн ушул убакытта бейтапты болушунча эртерээк больницага алып барыш керек. Анан кийин баягы инсультный отделение иштеп жүргөн кезде бизге бейтаптар деген баягы 1 суткадан кийин, 2 суткадан кийин алып келген учурлар болгон да. Андай учурларда кандай кыласыздар? Мен сурачым да, эмнеге силер ушул бейтапты мынча көп кармадыңар депчи, үйдө кармап отура бердиңер деп сурасам, биз эми өзү өтүп кетет го деп ойлодук дейт да. Ошондой учурларда болгон. Өзү өтүп кетет депчи. Анан кийин мындай эле жанакындай кыргызчылык жол менен дарылап аракет кылгандар да болгон да. Бейтап, эмеге дарыгери кайрылбайчы. Ошондой учурларда аз көп кездешет. Эми бул инсульт алгандан кийин эгерде баягы 3 саат 6 сааттын ичинде жетишпей калса, баяндай анын лечениясы бар. Бул жанагындай сосудорасширяющий препараттар, өпкөнү баяндай контроль дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, давленияны контролдой турган, түшүрө турган дарыларды ошентип реанимацияда дарылайт карап. Анан кийин больницага жатып чыгышат да.
бир 10-15 күн болобу, 20 күн болобу жатып чыгышат. Жатып чыккандан кийин баягы үйүнө барып эле кол бут иштебей калган бойдон эле барып жатып калган бейтаптар бар да. Бирок аларда эми баягы реабилитация деген түшүнүк жок. Реабилитация кылыш керек экенин билишпейт. Жөн эле баягы бизде реабилитация жок деп айтпадымбы? Жок болгондуктан баягында жөнөкөй эле массажисттерди чакырып алып эле үйгө массаж жасатышат да. Бирок бул массаж деген бул жардам бербейт. Ал бейтапты бутуна тургузуп кое албайт. Эч кандай бир дары жок. Чынын айтканда ошол убакка чейин бир дары чыга элек, Нобелевская премия ала элек да, ошол дарыны ичсең соң басып кетесиң дегенчи. Өзүнө калыбына келет деген, Ооба. Кыймылың кайра ордуна келет деген андай бир дары жок да. Бизде баягы бизге реабилитацияга келишет да. Анан кийин сурашат бизге, мага капельница куясыңбы, дары-дармек бересиңби депчи. Бирок ал дары-дармек жардам бербейт сизге деп айтабыз, түшүндүрөбүз. Бирок билбейм, ошол капельница алганда какой-то бир самовнушение болот окшойт да. Аң сезимине мүмкүн бейтаптын аң сезимине кирип калган ошол дары менен айып кетем, жакшы болуп кетем дегенчи. Вот ошондой түшүнүк бар да. Негизи баш нервный клеткалар деген восстановление болот, калыбына келет кайра. Бирок калыбына келиш үчүн бир условия керек да. Условия керек. Ал кандай? Например, мисалы биз, например, фортепианода ойногон билбейм. Например, да, мисалы. Эми ошол пианинону мен ойношту билиш үчүн мен ошол нерсени күнүгө кайталап тренировка кылышым керек да. Ооба. Анан кийин бул нерсе деген менин баш мээмде калат. Дагы анан кийин мен ушу канчалык көп тренировка кылып иштесем, ошол нерсе менде автомат пайда болот да. Ойлонбой эле ойной берем какой-то бир мелодиянычы. Анан бул реабилитацияда ошондой да, чтобы басканды үйрөнүш үчүн басыш керек. Кайталап эле бастырып бересиңиздер, Басканды үйрөнүш үчүн басыш керек. Отуруп турганды үйрөнүш үчүн отуруп туруш керек. Идиш жууганды үйрөнүш үчүн идиш жууш керек. Ошондой да. Анан кийин бизде баягы Кыргызстанда азыр дагы эле ошондой түшүнүк бар. Инсульт алгандан кийин кыймылдатпай жаткызыш керек. Тийбеш керек дегенчи. Буну биздин Кыргызстан дарыгерлерибиз ошентип айтышат экен да. Азыркы учурга чейин. Негизинде реабилитацияны канчалык эрте баштасаң, ошончолук баш мээ өзүнүн калыбына келет. Ошо адамдын кыймылы дагы кайра калыбына келет, бурун калыбына. Баягындай золотой период деп коет. 3 айдын ичинде ошол 3 айдын ичинде золотой период деп коет 3 айдычы. Ошол 3 айдын ичинде максимально баягындай реабилитация барып, көнүгүүлөр жасап, кыймыл аракетти көбөйтсөң, анда бир жок дегенде минимум 50% восстановление болот адамданчы. Ошо инсульттан кийин. Баягы бизде баягы айтып кеттим го, баягы кыймылдатпай жатышат депчи. Кыймылдатпай жата берсе, уже ошол убакыт өтүп кетип атышачы. 3 айдан кийин уже аркы кийинки айлар, 6 ай, уже 1 жылга чейин уже каждый убакыт өткөн сайын ошо жанакы реабилитационное восстановление, калыбына келүү процесси жайлап баштайт да. Скорость жайланып баштайт. Ошон үчүн убакыт кетирбей болушунча эрте башташ керек. Реабилитация деген бул деген больницадан чыккандан кийин башташ керек эмес, бул деген больницада жаткан учурда эле башташ керек. Даже реанимацияда жаткан кезде башташ керек. Мен ошо баягы жеке менчик больницалар иштеп жүргөн кезде ошол жакта биз деген даже комада жаткан пациенттермен иштейт элек да. Комада жаткан пациенттермен. Вот. Ошон үчүн мен айтып кете турган нерсем ошо бүт дарыгерлерге, ошо кыргыз элине баарына ошол реабилитацияны канчалык эртерээк баштасаңар, ошончолук толук кыймылыңар ордуна келет.
негизи эң негизгиси убакытты бекем кармап, ошол учурда инсульт алган адамга көбүрөөк кыймыл жасатуу, анан реабилитация бөлүмүнө кайрылуу керек экен, жалпысынан. Ооба. Анан кийин баягы кечээ жакында бир конференцияга барып калдык. Ошо Россиядан келген специалист бизге баягындай лекция окупчу. Алда реабилитолог экен. Анан айтып атат да, мен өзүм этаптарыма дейт, айтам дейт. Баягындай сен кайсы этажда жашайсың деп сурайм дейт да. Анан айтат, 9-чу этажда жашаймын деп айтат. Анан ага айтам дейт, баягындай сиз өзүңүз бир акция уюштуруңуз дейт. Ошо өзүңүз кошуналарыңызга дейт. Бесплатно ошо өзүңүздүн жанагы мусорду алып барып төгүп берем депчи. Коомчулукка да жакшы жардам этет. То есть коомчулукка да пайдасы бар, өзүңүзгө да пайда бар депчи. И лестницадан лифтти колдонбоңуз деп. Лифтти колдонбоңуз, жөө чыгып, жөө түшүп, колуңузга мешок мусорду кармап алып туруп, ырытып келе бериңиз. Ар бир неменикин деп. Бул ошол неме айтып атты, канчалык кыймылдаса, ошончолук восстановление болот деп, калына келет депчи. Жакшы метод экен. Врачтын жакшы методу экен. Ошондой методу да сиз да калып өтсөңүз болчу да экен, негизи. Ошо ойлонуп калдым мен. Экен негизи. Анан Нуртилек мырза, бир жашооңуздагы болгон бир кызыктуу иш учурундагы бир үзүндүлөрдөн дагы айтып берип кетсеңиз. Негизи кызыктуу учурлар көп. Баягы бизге реабилитация келген бейтаптардан мен ошо реабилитация келгенден кийин ошо ойлогон эмесмин, ушунчалык оор пациенттер келет депчи. Негизи элечи. Мен ошо менин практикамда ошо неме кездешкен. Бир жаш эле кыз, бир 30 жаш чамасында, ушундай жашта баягындай ДТПга түшүп калып, авариядан. Ошол немесинен, авариядан кийин мындайча айтканда денесине бүт сөөктөр сымкалаган да. Баш череп деп коебуз, баш сөөк сынган. Баягы баш мээ өзү да жабыркаган. Ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга да бар экен. Немеси акыреги сыныптыр, колу сыныптыр. Анан кийин бизде 12 неме болот да. Неме, ребра. Кабыргаларчы. 12 штук болот да. Ошонун бардыгы тең сыныптыр да. 12 кабырганын тең бардыгы сыныптыр. Ооба. Анан кийин анын сырткары плюс дагы еще моюн омурткалары да сыныптыр да. Моюн омурткалары. Ошондой пациент келген да. Бизге реабилитацияга. Эми азыр Кудайга шүгүр, ал пациентибиз уже өзүнүн калына келип, азыр басып, бүт сөөктөрүнүн бардыгы уже мындайча айтканда бири-бирине жабышып, бүт кыймыл аракеттери өзүнө келип, азыр эч кимден мындай көз каранды эмес. Жакында уже жумушка чыгайын деп атат. Аз болгону ошо бир эле колу эле калды. Эми аз эле жумуш калды. Ошол азыр толук восстановление болуп калды. Эми мен ошондой сыныкты мен өмүрүмдө көргөн эмесмин да. Ошончолук бүт сөөктүн баары сынып, бирок ошол кезде дагы тирүү калган да. Вот. Анан кийин да бир ушундай интересный бир пациентибиз бар эле. Баягы төрөттөн кийин аял заты айтып коет го, жанакы послеродовая депрессия болот депчи. Биз, например, ошондой нерсе көп көңүл бурбайбыз, эркектерчи. Маани берилбейт. Маани бербейбиз, эмне болуп атканычы. Бирок ошол нерсе дагы ушундай суицидке алып келет экен да. Суицидкечи. Өзүнүн жашоосуна өзү кол салып. Мен ошондой бир пациенткам бар эле. Ошондой послеродовая депрессия болуп, баягы өзүнүн жашоосуна, өзүнүн эмесине кол салгып, 3-чү этаждан секирген. Анан ошол кесепетинен баягындай бел омурткасы сынып, өзү тирүү калган, аман калган,
бирок эки буту жанакындай жүлөнү немеси омурткасы сынып, жүлөнү кысылып калып, ошонун кесепетинен эки буту иштебей калган. Вот. Например, ошондой, например, ошо послеродовый депрессиядан ошондой нерсе болот экен деп, бул мен практикамда биринчи жолу болду да. Ошондон кийин да мен да айтып кете турган нерсе, ошо эркектерге, мырзаларга, ошо өзүңөрдүн келинчегиңерге ошо төрөгөндөн кийин мындай поддержка керек экен. Сөзсүз керек болот экен. Эмоционально, психически колдоп, рахматын айтып дегендечи. Ошол нерсе баягындай азыркындай ситуациялардан сактап калат да. Ооба, туура айтасыз. Ооба, тиги төрөгөндөн кийин дагы төрөгөнгө чейин да баланы көтөрүп жүрсө, анан төрөгөндөн кийин дагы биз тараптан көңүлдөр бөлүнбөй кала турган болсо, анан негизи кесепет ушундайга чейин барып атпайбы. Ошон үчүн баягы алдын алуу жолдорунун бирин да сиз сунуштап айтып кетпедиңизби? Көңүл буруп жакшылап тураш керек депчи. Мындай айтканыңызга кошуламын. Анда сизге бир эркин микрофон берели. Өзүңүз калоо тилектерден болобу же бир нерсени кандай нерсе айтайын дедиңиз эле, ошол тууралуу дагы бир ооз. Мен эми баягы жаш врачтарга айтып кете турган нерсе, бул ошол бул негизи дарыгерден кесип, бул эң кыйын кесиптердин бири деп айта алам. Анткени бул жер деген баягы адамдын өмүрү менен алышасың да. Адам өмүрү менен алышасың. Анан бул адамдын өмүрү, сага кайрылып келген адам, бул сага как Алла Тааладан аманат да. Анан ошого кандай бир кайдыгер карабай, ошол билимди толук түрдө ушул кесип тандадыңбы, анда ушул кесипти чын дилиң менен, жүрөгүң менен окушуң керек да. Окуп, жаңы методикаларды, жаңы баягындай дарылоо жолдорун изилдеп окуп, ошол адамга жардам бериш керек депчи. Вот. Ошол айтып турган нерсе, ошо алда койгон максатыңарга токтобой талыкпастан жеткиле, билимди ала бергиле, бир эле Кыргызстандан эмес, башка өлкөлөрдөн дагы, чет өлкөлөрдөн. Кыргыз калкыма ошо биринчиден ден соолук каалайм. Аманчылык, тынччылык болсун элибизде, жерибизде. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр, кайдыгер карабаңыздар. Ошол ишиңиздер ийгилик, аман болуңуздар. Биздин чыгарылышыбыз дагы аяктап калды. Нуртилек мырза, сизге чоң рахмат келип өзүңүздүн билимиңиз менен, тажрыйбаңыз менен бөлүшүп бергениңиз үчүн. Эгер Нуртилек мырзаларга кандай суроолор болсо, биздин комментарийге калтырып жазып коюңуздар. Түзмө-түз байланышып, биздин бейтаптар болобу же биздин көрүүчүлөр болобу, жооп берип койсоңуз болот экен биздин каналдачы. Эмки чыгарылышта көрүшкөнчө барыңыздар, аман болуңуздар, ден соолугуңар сак болсун. Көрүшкөнчө анда.